23 жаштагы Ислам Ишенкулов роботтехникалар мектебин негиздеген. Ал Кыргызстанга жетишпей жаткан таланттуу инженерлерди жана конструкторлорду тарбиялай турганына ишенет. Форумдун жүрүшүндө Ислам өкмөт башчыны окуучулары жасаган роботтор менен тааныштырды. Машина смартфон менен башкарылып, анда видео камералар орнотулган. Правительство Өкмөт ушундай жаңыдан баштап жаткан стартаперлерге каржылык колдоо көрсөтүп, аларга ишеним берсе дейм. Өзүңдүн ишиңди кантип нөлдөн баштоо керектигин окутуп, үйрөтсө максатка ылайыктуу болот. финансов. Ишкерликти жаңыдан баштагандар гана эмес, Кыргызстандын ичинде да, чет жерлерде да ийгиликтерди багындырып жатышкан жаш ишкерлер өздөрүнүн ийгиликтери менен бөлүштү. Алардын катарында Бишкектин тургундары Максат менен Чыңгыз да бар. Бул жаш ишкерлер жаңак жана кургатылган мөмөлөрдөн жасалган тез даярдалуучу, ден соолукка пайдалуу жеңил тамактын түрүн чыгарууну максат кылышууда. Диетологдордун жардамы менен даярдоо жолдорун да ойлонуп коюшкан. У нас фитомикс, этот микс поможет вам. Тез тамактарды даярдоонун ар кандай түрлөрү бар. Аны ашкананын тилинде микс деп коет. Фитомикс салмакты азайтууга жардам берсе, кардиомикс жүрөктүн иштөөсүнө жакшыртат. Супермикс даамдуулугу менен өзгөчө болсо, энергомикс спортчулар үчүн даярдалат. Диетологдор бизге кеп кеңештерин берип, туура микстерди тандоого жардам беришти. Биз мында адамдын ден соолугуна зыяндуу болбошу үчүн бардык тиешелүү коопсуздук процедураларын өткөрөбүз. Мы, кстати, вас, может быть, приглашаем. Форумдун соңунда өкмөт башы перспективдүү жаштарды карап отуруп кубанып жатканын айтты. Өкмөт активдүү, демилгелүү жаштардын идеяларын колдоого алган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруусу керектигин белгилеп өттү. Анткени демилгелүү, активдүү жаштар мамлекеттин байлыгы. Эң мыктылар суулуп чыгып, иштей турган шарт түзүп беришибиз керек. Бая бирөө колдобосо дагы, үстүндө турбаса дагы, ал бала мыкты болсо, ал бизнесмен болобу, саясатчы болобу, врач, мугалим болобу, же башка тармактан болобу, баарына бирдей шарт түзүш керек. Биз ушундай ар адамдын укугун курган мамлекетти түзүп беришибиз керек. Мына түзүп атат буюрса. Ушуну бекемдеп беребиз. Өкмөт башчы менен жаштардын диалогу жылуу, достук атмосферада уланды. Жаш адистерге өзүнүн кеп кеңештерин берүү менен жаштар тарабынан айтылган кээ бир кызыктуу идеяларды өзүнө белгилеп алды. Форум салт болуп калгандай эстеликке сүрөткө түшүү менен жыйынтыкталды.